Руханий дүйнөнүн өзөгү да, улуулук да, жан дүйнө жыргалы да айтор дүйнөнү кемелине келтирип, ааламга ажайып сулуулукту сепкен музыка. Маданият тармагында үзүрлүү иштеп, жан дүйнөсүнө ыр түнөткөн Бурул Бишеева бир топ жылдык эмгегин элет жерине арнады. Элетте туруп, элдик шайырлардын чыгармаларын ийине жеткире аткарып, эчендеген жаш муундарды тарбиялап өстүрдү.
Эзелтен өнөрпоздорго бай Актала жергесинин кызы Бурул Дүйшеева 1967 жылдын 9 августунда жарыкка келген. Атасы Бейшебек Дүйшеев Токой чарбасында 48 жылдай эмгектенген мээнеткеч жан эле. Ата-энесинин таалим-тарбиясын көрүп өскөн зээндүү кыз кичинесинен эле ыр күүгө жакын өстү. Мүнөзү чыйрак чыккан Бурул атасы менен үйгө ээрчий кирген кесиптештеринен комуз жана баян өңдүү музыкалык аспаптарына кызыгып, колу бошой калганда өз алдынча үйрөнүүгө далалак жасайт. Элдик ырлардан тартып айтылуу композиторлор Жумамүдөн Шералиев, Ашыралы Айталиев, Жеңишбек Шамшиев, Дербишкан Ажиев, Рыспай Абдыкадыров сындуу улуу композиторлордун чыгармаларын жан дүйнөсүнө терең сиңирди. Биздин үй бүлө музыкага баарыстан эле шыктуу. Кичинекей кезибизден ушул атабыз баарыбызды тизип коюп ырдатчу. Анда Раматылык агам аккордеон ойночу эле. Баарыбызга ойноп берчү. Ата-энемдин музыкага болгон кызыгуусу аябай жакшы болчу. Бизди да ошол жака тарбиялаганга үгүттөчү. Мындай болгула, тигиндей болгула деп анан мен ушу кичинекей кезимден эле ушул артист болом дей берчүмүн. Анан кайра ойлонуп жүрүп, жок мен музыкант мугалим болом, балдарга сабак берем деп ошол кесипти тандап алып, ошо 1-классымдан баштап эле ошол мугалимдик, музыкалык мугалим болууга дитимди коюп, азыркы мезгилге чейин ошол музыка мугалими болуп, азыр Жумамүдүн Шералиев атындагы балдар искусство мектебинде эмгектенип атам, Нарын шаарында. Бүгүнкү күндө Бурулдун апасы Сайрабүбү апа 92 жашта. Балдарынын төрүндө сый-урматка бөлөнүп келет. Кишилер көп келчү. 2 жаш, 3 жашка чакты көз жагынан түшпөй. Анан 4 жашта, 5 жашка чыкканда абышкан болсо лескостон иштечү чоң болуп. Анан кийин үйгө киши көп келчү. Орус, кыргыз деген бар келчү. Ошолор тиги комуз чертип, жана мындай баскан эмени ошолордун басын алып келип ырдап, чоордоп үйдө жүрчү. Ошонун жанына барып тепейип отуруп, ошолорду карап отурчу. Анан эле бир күнү ошолордун эмесине минтип кыңылдатып калып, окуй тийбе десек болбойт. Анан кийин ошо келген кишилерди жакшы көрүп, анан ошону үйрөтүп, тигинтип, минтип, үйленбейт, калпелаган когонкол эле дейт. Ошону менен анан кийин 6 жашка чыкты. Жакшынакай өсүп келатат. Окууну бүтпөй же экинчи 9-су бүттү, 10-ду бүттү, аябай жакшы. Жанагы тиги кыяк тартат, кыяктаткандар келет, комуз чертет. Ошентип кыңылдатып үйлөнүп алды. Ошону менен жүрүп анан кийин 10-ду бүттү. Бир байкеси бар болчу, эң улуу балам. Ада кичине кыяк тарта калчу. Анан 10-ду бүткөндөн анан кийин окууга, кайсы окууга барасың? Мускалияга барам. Мускалдын окуусун окуйм дейт. Мускали эмнеси деп түшүнбөйм. Анан эмне десем барам ошого дейт. Анан мейли каалаган жерине алып баралы деп набаш көкөбүз. Анан Акталага алып барып, билмесин жаздырып окууга. Анан жөнөттүк. Бир тааныш кыздарга кошуп ийдик. Өзүбүз барган жокпуз. Анан ошол жерден жүрүп анан кирип бир окууга. Мен телевизордон көргөн жок. Билмейм ушунчалык таманыман төбөмө тусуп кетет. Алдыңа кетейин деп жалынып турам. Көргөн сайын, такай көргөн сайын ушинтип. Комуз сеткен, кыяк сеткендердин барсын карайм, тиги чагалар бекен деп. Кээде чага калат да. Ой, анан жакшынакай тартып билмелерчи. Эмгегим айткан экен деп ушунчалык сүйүнөм. Апасынын тоодой мээнетин, ак эмгегин сөз менен айтып жеткире албаган Бурул калк ичине тараган эне тууралуу кайрыктарды издеп убайымга батат. Жашартып жаратканы берсегер бүт болгон байлыгымдан
жеткиз түйшүгүмдү өзүм алсам апаке кадырыңа жетер белем аппак гүл сунам апа картаймачы ак сарай курам сага картаймачы алдыңа алтын төшөп беремин деп жок кармап турам апа картаймачы Yürektün susu bolsa berер элем картайбас болуп апа ичер белем аламдын албы болуп жаралсам да бир жолку азабыңды чечер белем жыл санап улам апа картаймачы ак сарай курам сага картаймачы алдыңа алтын төшөп беремин деп жок кармап турам апа картаймачы Арысын өлбөстүктүн тапсам эгер жүзүңдү бырыштардан сактар элем дүйнөнү төрт кыдырып көтөрсөм да апаке ак сүтүңдү актар белем бактылык жанар кезиң картаймачы урмат сый табар кезиң картаймачы апаке ак сүтүңдөн айланайын ак жолук санар кезиң картаймачы урмат сый табар кезиң картаймачы Музыкага болгон сүйүүсү бурулду 1984-1988 жылдар аралыгында Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтунун музыкалык факультетине алып келди. Дүйшееванын чыгармачылыктагы өзгөчөлүгү колундагы кол ойнотуп ойногон баян инструментин фип аккордеон деп коет, бул концертный аккордеон. Ошол баян инструментин өтө жогорку деңгээлде аткарат, музыкалык сапаты жогору. Эң чоң өзгөчөлүгү группамдагы кыздардын эң чоң өзгөчөлүгү ошондо Дүйшееванын. Бул биринчи, экинчиден Дүйшееванын чыгармачылыкка болгон жан дүйнөсү, чыгармачылыкка болгон эргүүсү, мунун сахнада ырдап аткан мезгилдеги ажары, алып баруучулуктагы бир эң чоң жакшынакай өнөрү бар. Элге көп анча билинбеген, чыкпай жүргөн. Анан баягы группадагы
көркөм жетекчи катары өзүнүн орду бар. Андан тышкары ошол группанын мындай өзөгүн түзүп турган кыз десем жаңылышпайм. Ошо Дүйшеевага мындан аркы жашоосунда, мындан аркы иштеринде ар дайым ийгилик каалап, чыгармачылыгында мындан да чоң бийик зоболоого жете беришин каалайм. Жогорку билимге ээ болгон соң Тогуз Торо районундагы Казарман айылында эмгек жолун баштайт. 2 жыл аяк баспай Чолпон Ата шаарындагы Прогресс орто мектебинде музыка мугалими болуп, 7 жылдай эмгектенет. Андан кийин Бурул Дүйшеева кайрадан киндик каны тамган жерине Акталаага кайтты. Актала районундагы Нурак Абдрахманов аттындагы балдар музыкалык мектебине ишке орношту. Бурул туугандардын арасынан эң таланттуу, жакшы өсөктү. Менин алдымда мен кызымдай чоңойду да. Бизде колларында көп жүрдү, таланттуу, өркүндөй берсин, өмүр узун болсун. 35 жылга чукул эмгек жолунда Бурул Дүйшееванын колунан эчендеген жаш улан кыздар музыка дүйнөсүнөн кабардар болуп, билим алып чыгышты. Келечек муунду музыка дүйнөсүнө жетелеп, аларга таалим берип, уядан учурганы үчүн ал өзүн ар качан бактылуу санайт.
Өзү кичинесинен сүйүп тандаган музыкалык аспаптардын бири баянды жогорку чеберчиликке жеткире ойноо үчүн далай убактысын коротту. Түнү түйшөлдү, күндүзү тыным албады. Азыркы тапта Бурул Ак Мөөрдүн сиңдилери тобунда да эмгектенсе, Борбор калаабызда алгач уюшулган аккордеон чайымдар тобунда көркөм жетекчи катары милдет өтөйт. Бурул эже менен ушу 6-7 жылдан бери чыгармачылык жолдо иштешип келе жатам. Азыр биз ошо аккордеон чайымдар тобу жана дагы ошо Нарын жергесинде Теңиртоо жаңырыгы деген топтордо бирге иштешебиз. Эженин жан дүйнөсү музыкага абдан жакын болгондуктан чыгармачылык жолунда ошо музыкада абдан грамотный иштеп келет. Баянда абдан кол ойното билет. Кыргыздан чыккан кыран баянчы деп аталып келет. Эжебизге ден соолук каалайм, ишине ийгилик каалайм, чыгармачылык жолунда бийиктиктерди каалайм. Ден соолукта жүрсүн. Кыяктын эң биринчи чыккан баскычты, 4 баскычты атын да унутпайм. Ошону тартчу, гармошка тартчу. Атабызга жумушчулар орус адамдар келчү эле. Ошо кишилердин бала лайкасын тартчу. Ушун чертчи да үйрөнүп алып, өзү эле үйрөнүп алып. Баарыбыздын ортобузда эң кичүүбүз болуп, анан папамдардын дагы сүйүктүү кызы болду, сүйкүмдүү себеби дегенде артынан эркек уулдар келип биз жалаң 7 кызбыз да. Анан бул мектепте да аябай жакшы окуду. Бул көздөгөнүн бербейт. Эмнени көздөсө ошого аткарат да, мындай эмне кылам десе ошонун баарын аткарганга аракет кылып, ошонун аягына чыгат. Көз ачып алгач көргөн ажайып кооз табият. Киндик кан тамган жер. Топрагын ыйык деп санап, ушул сөзгө арбалып, жепсиз байланып, анан балалыктын асман астында ааламды таанып бой жетүү. Turmuşda tengdeşi
музыкадан канагат алып канат күйлөп кыялы менен кыйла ойлорго термелет. Жан дүйнөсүндө аздектеген музыкадан тышкары апасынын караанына табынып бир уул, эки кызы жана бир небересин медер тутат. Апамдын баары биздин багыбыз. Апамдын баарыбыздын багыбыз. Мен ата-энем эрке өстүрдү, анткени 11 тууганбыз. Менден улуу бүт кыздар болгон. Менден кичүү эркек уулдары. Бурул деп ошо менен токтоп бурган экенмин. Менден уул балдар бар. Уланган, улан деген. Анан өзүбүз ата-энебиздин кандай десем тарбиясы менен же ата-энебиздин ушундай дарамет дары болгон. Атам өзү жамакчы киши болчу. Апам убагында ооз комузду жакшы ойночу, азыр тиши жок ойной албай атат окшойт. Негизи бир туугандарыбыз музыка жагына көбүрөөк тарбияланган. Анткени башында кимдин көрөнгөсү болсо ошол баары бир кандан канга өтүп сиңимдүү болуп калат экен. Андан сырткары биздин атабыздын туугандары манасчы болушкан. Негизи биз боогачынын тукумдарынан экенбиз. Ошондуктан менде ошол Аллах Тааламдын берген кичинекей дары бар, касиети бар болгондуктан ушул багытта өзүмдүн турмуш жолундагы сапарым ушундай музыка менен, музыканын жан дүйнөм менен азыркы ишим дагы ошондой. Республика боюнча өткөрүлгөн кароо сынактарга катышкан Бурул Дүйшеева Жумамүдүн Шералиевдин 100 жылдыгына карата 1 даражадагы дипломдун, эл алдында келет ырдагым теле долбоорунун мыкты аткаруучу номинациясынын диплому, 21 кылымдын жылдыздары телесынагынын лауреаты жана башка бир топ ардактуу наамдарга жетти. Көөдөнүнө муза түнөткөн, музыка деп жашап, кайрык кубалап, ыр кубалап жашаган элдик өнөрпоз, обончу жана аткаруучу Бурул Дүйшеева дагы да билекте күч, көкүрөктө жалын турганда талай жаштарды тарбиялап, элинин жүрөгүнө эчен чыгармаларды жеткирээрине терең ишеним бар.